Саламатсыздарбы, урматтуу Борбордук телеканалыбыздын көрүүчүлөрү. Бүгүн биздин таңкы эфирде студиябызда абдан кызыктуу конок. Бул Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаал министрлигинин Чүй облусунун башкармалыгынын өрт өчүрүү алдын алуу жана авариялык куткаруу бөлүмүнүн улук офицери, улук лейтенанты Кабылбеков Сулайманбек мырза конокто. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Убакыт таап келгениңиз үчүн чоң рахмат. Кандай жетип алдыңыз? Жакшы жетип алдым. Студиябызга кош келдиңиз. Деги эле ушу ишиңизди канча жылдан бери алып келесиз? Ушул ишимди негизи иштегениме 7 жыл болду. Общий стаж боюнча санаганда 7 жыл болду. Академия гражданской защиты МЧС Россияны бүтүп келгем. 4 жыл. Адан кийин Нарын облусунда ошондой эле өрт багытында иш алып баргам 2 жыл. Ошодон кийин Чүй облусуна келдим. Демек ушул негизи эле МЧС кызматкерлеринин иши абдан татаал деп айтсак болот да. Деги эле ошол убакка чейин сизде мындай практикаңызда абдан мындай эсиңизге калган окуялар болду беле? Эң оор кырдаалдар. Практикада эске калган окуялар болгон. Негизи адамга биринчи жолу бирнеке келгенде, бир учур келгенде негизи татаал эле болот деп ойлойм. Бирок буга бизди даярдаган, буну бизди 4 жыл окутуп даярдап, анан кийин даяр болуп келгенбиз да буга. Психологиялык жактан да, психология жактан, ошондой эле подготовка жактан ар кандай ситуациялар болот, окууда ушуга даярдап келгенбиз да. Демек ушу подготовка, даярдык деп калдыңыздан, даярдык психологиялык жактан дагы мындай тренингдер болот болуш керек, Психология жактан негизи тренингдер болот, ошондой эле ар кандай испытаниялар өтөт, ар кандай окуулар болуп турат, окуулар болуп турат. Бул деген жыл сайын, бир жыл сайын, ай сайын болобу, кандай убактысы? Мен мисалы үчүн окууда окуп жүргөндө бул негизи и лекция катары, и практика катары окутушат. Көбүнчөсү практика, ал 4-курста болот. Ошого даяр болуп, ошону практика жүзүндө үйрөнүп анан келгенбиз. Жакшы, рахмат. Сиздин жумушуңузга байланыштуу кызыктуу суроолордун ирети бар. Биринчи суроо сизге: өрт тууралуу сигнал түшкөндө сиздердин биринчи аракеттериңиз кандай болот? Негизи ар бир аймактын өзүнүн эмеси бар, дальность деп коет. Мисалы үчүн прям конкретно монча убакытта барып калыш деген жери жок. Бирок тез ылдамдыкта барганда аябай аракет кылат да. Ар бир частьтер бар бизде. Мисалы үчүн пожарный частьтардын өзүнүн аралыгы болот. Аточ бир точкадан экинчи точкага чейин, мисалы үчүн ар кандай километраждар ошонун негизинде салынат. Эсепке ала турбайсызбы демек? Анан өзүнүн расчеттор бар, ошол расчеттор менен анан жетишет. Биринчи барганда негизи бул разведка объекти болот. Биринчи барганда адрести негизи диспетчерге чалганда маалыматты так жана туура кабыл алыш керек. Кайсыл жерде өрт болуп атат, кайсы даректе, эмне объект, анан элдер болсо өзүнүн өрт болгон кезде өзүн аябай жоготуп коюшат, толук адресин айтпайт, кайсыл жерде өрт кырсы катталганын айтпайт. Ошол биздин диспетчерлер ошонун маалыматты туура кабыл алганды аракет кылат. Ошол биринчи действие болуп эсептелет. Анан кийин маалымат туура жана такталгандан кийин өрт бөлүм чыгып кетет. Өрт бөлүм чыгып жолдон мындайча айтканда уже настрой алып калат да. Кандай өрт болот, кайсы объектте, уже алар билиш керек. Барган учурда биринчи ирет сиз деген ошол күйүп жаткан объекттин ичине кирип, биринчи адамдарды куткарасызбы же алдын ала ошол суу менен? Биринчи негизи суудан эмес, биринчи адамдын ичине калдыбы, калган жокпу. Негизи биздин милдет адам куткаруу. Ошо биринчи иретте ошо адамды куткарганга аракет кылышат. Ошол эле өрт болгон жерде ар кандай элдерди чогултуп калат, ошодон сурап, ичине ким бар, ким жок.
Анан адам куткаргандан кийин ликвидация болот. Ликвидация болуп, анан то есть локализация болот, анан кийин ликвидация болот да. Жакшы, менин да жеке суроом, негизи ошол кайсы жыл мезгилинде өрт коопсуздугу көбүнчө болот? Негизи көбүнчө жазгы жайкы маалында, мешиттерге от жабуу маалында ошондо да өтө көп болот и жаңы жылга жакын. Демек статистика бар, э? Статистика боюнча. Жакшы, рахмат. Өрт чыккан жерге барганда биринчи кезекте кайсы факторлорду байлайсыздар? Иликтөө иштери жүргүзүлөбү негизи? Өрт эмнеден пайда болду? Ал негизи розеткадан унутуп койгон мүмкүн. Негизги факторлор бул кыска туташуу, ошондой эле тамеки чегүүдөн көп болот. Балдардын от менен ойногондон көп болот. Ошо негизги факторлор ушулардан болот. Жакшы, рахмат. Азыркы учурда Бишкек шаарында өрт өчүрүүчү унаалардын жаңылары келип турабы ушул күнгө чейин? Айырмасы барбы? Айырмасы бар. Мисалы үчүн мен ошондой эле академиясына окууга кетип баратканда техникалар кандай айтсам, более эски форматта болчу. Азыр академия бүтүп келгенден кийин жаңы техникалар келип, ошондой эле Кытайдан техникалар келип, жаңылап, ошондой эле ал техника менен иштегенге аябай ыңгайлуу болуп калды. Бирок бизде Россия Федерациясында окуган техникалар Кытай айырмалар болот экен. Ошондой эле аны окуп, практика жүзүндө колдонуп, ошону үйрөнүп келесиздер азыркы күнгө чейин. Деги ошо кайсы түрдөгү өрттү алдын алуу, өчүрүү эң татаал болуп эсептелет? Негизи бул бизде легко воспламеняющий жидкосттар боюнча күйгөндө, анан азыр заманбап техникалар бул деген электромобиль, ошол боюнча практика жүзүндө иш алып барганга азыр ар кандай пландар түзүлүп келилди. Бул негизи биз ошо Кытайдан келет, ал электромобилдер. Электромобиль күйгөндө билесиз, батарейка болсо секция болуп жайгашкан, ошондо анын өчүргөнгө аябай татаал. Бир күйсө күйүп кете берет, өчпөйт. Рахмат жообуңуз үчүн. Өрттү өчүрүү процессинде вентиляциянын ролу кандай? Өрт өчүрүү процессинде мисалы үчүн бир комнатада өрт болуп кеткенде сразу өрттөн башталбайт. Биринчи задымление болот. Ал комнатанын ичи түтүн, вентиляция ошо түтүндү сыртка алып чыгуу, адамды угардык газ менен ууланбаганын иши алып барат вентиляция. Демек анын деген негизи чоң турбайбы мааниси? Мааниси чоң. Азыркы учурда ар кандай кафе, ресторан, ошондо жана башка объекттер курулуп аткан учурда бизде пожарная техническая экспертизадан өтөт. Анын ичинен биз зданиянын разрывын карайбыз. Ошондой эле ал разрывдын туурабы, туура эмеспи, кандай аралыкта болуш керек, ичинде объекттин ичиндеги установленный сигнализациялар боюнча ошолорду карайбыз. Бизден экспертизадан өтүп келет. Жакшы. Демек дагы мындай бир суроо. Сиз айта кеттиңиз, өрт болгон учурда адамдар өзүн жоготуп коет депчи, мындайча айтканда паникага берилип, мисалы үчүн ошо эң башкы кетирген ката кайсы болуп саналат? Эң башкы кетирген ката ошо паника, өзүн паника алдырат. Телефон чалган унутуп коет, кайсы номерин да унутуп коет, паника болуп кетип. Анан көп адамдар өзүбүз аракети менен өзүбүз өчүрөбүз деп ошону чалбайт. Убакыт кетип. Бул аябай адамдын катасы,
өрт болгон учурда сразу эле 101 номерине же 112 номерине чалыш керек. Жакшы. Өрттү өчүрүүдө кандай заманбап технологиялар колдонулат? Өрт өчүрүүдө заманбап технологиялары бул азыр ар кандай жаңы стволдор келет, заманбап технология боюнча мисал үчүн Кытайда уже дрондор менен вышкаларды өчүрөт экен. Ошондой заманбап технологиялар келсе, бизде аябай өрт өчүрүүгө аябай ыңгайлуу болот деп. Бирок азыркы учурда бизде андай технология жок. Азыркы учурда Дрон сиз айткандай. Көп кабаттуу үйлөрдө өчүргөн дрондор жок. Ошол көп кабаттуу үйлөр өрттөнгөн учурда унаа келгенде, өчүрүүчү унаа келгенде, ошо канчанча этажга чейин көтөрүлөт краниге? Негизи автоунаа, кран автоунаалар бар. Анын өзүнүн крандын дальности бар. 25-тен 30 метрге чейин көтөрүлгөн крандар бар. Ошондой эле бизде ствол деп коет. Өрт өчүрүү жана немен рукавдын башына бекилген стволдор, алар дагы узундугу көпкө чейин жетет. Жакшы. Күчтүү түтүн жана көрүнүштүү чектелген шартта кандай иш алып барасыздар? Мындай учурлар деле көп болуш керек. Сиз айтпадыңызбы, талаалар өрттөнөт, токойлор өрттөнөт деп. Күчтүү түтүн болгондо зданиянын ичинде, мисалы үчүн, күчтүү түтүн болуп, адам кире албаган учурда бизде аппарат сжатого воздуха деген бар, АСВ. Ошол менен өртөөчүлөр кирип, бул деген өзүнчө аппарат болот. Ал аппаратты колдонуш үчүн ар кандай тесттерден өтөт, испытаниялардан өтөт. Өткөндөн кийин ошол аппарат менен иштегенге уруксат берет. Бул негизи баллондон турат. Шлем, маска менен аппаратты кийип алып, анан өрткө кирет. Рахмат. Дагы бир суроо. Мени кызыктырган, өрт болгон учурда ошол кызматкерлердин коопсуздугу кантип камсыздандырылат? Өрт болгон учурда кызматкерлердин коопсуздугун негизи окуу айтып атпаймынбы, академиядан биринчи очередь өзүнүн коопсуздугун үйрөтөт. Негизи өзү жаракат алган учурлар да болгон да кызматкерлер. Негизи жаракат алгандар, учургандар болгон. Бул негизи өрткө кирип атканда кызматкерлер жалгыз кирбейт. Руководящий составы бар, начальник караула. Өрткө киргенде командир кирет, начальник караула сырттан координировать этет. Ошондой эле начальник караула сырттан карап, ким кандай иш кылып атат, ким кандай ишти кабыл алып атат, сыртта карап координировать этип турат. Жакшы. Деги эле ушунча жылдан бери иш алып барат экенсиз. Сиздин эсиңизде калган эң татаал ушундай кырдаалды айтып бере аласызбы? Эмоциалдык жактан же балким психологиялык жактан дагы сизге абдан да катуу эсиңизге калган учурларды? Катуу эсимде калган учур бул Нарында болгон. Бул өрт эмес, бул ТТП болгон. Эсиме келип, бул деген кичинекей балдар жабыркаганда эсте калат. Ири өрттөрдө башка кызматтар, тез жардам, милиция менен өз ара аракеттенүү кандай жүргүзүлөт? Милиция кызматкери өрт болгон жерге барганда, бул деген өрт болгон учурда адамдар жардам берүү максатында аябай өзүнүн адреналин пайда болуп, жардам берейин деп жуунуп, өрткө кирип кеткен учурлар болгон. Ал учурларда адам өзүнүн неподготовленный адам ага киргенге болбойт. Өзүнүн коопсуздугун аябай таасир этет да. Анан ошондой случайлар болбош үчүн милиция кызматкерлери оцепление туруп, ошо порядокты карап берет.
медицина кызматкерлер өрттөн чыккан жабыркагандарды биз медицина кызматкерлерге өткөрүп беребиз. Алар деген первую помощь оказывать этип, ошондой эле ушундай иштер алып барат. Жер таа менен салыштырмалуу кыйынчылыктар болот. Бул деген кабаттын үстүнкү өйдөңкү бетинде болгон өрт болгондо ошондо кыйынчылыктар болот. Кыйынчылыктар эмнеден? Бул айтып кеткендей эле адамдын факторунан болот. Эвакуационный выходдор бар бизде. Эвакуационный выходдор жабып, бекитип, же болбосо биз көп кабаттуу үйлөр азыркы учурда балконунда эвакуационный выход жасап коюшат. Аны шкаф менен тороп коюшат. Ушинтип эле өзүнө кайра татаал кылып коет да. Анан өрт болгон учурда анан кайра ал шкафты алып, анан кайра ачып, эвакуация толук жүргүзүлбөй калат. Ошол менен адамдар калып калат. Демек, жарандарыбыз мүмкүн билбейт. Ошону негизи эле ошол мектептерге, окуу жайларга барып, ошондой сабак берип турасызбы? Лекция түрүндө? Лекция түрүндө жана план менен бекилет. Бул деген пожарно-тактическое учение, пожарно-тактическое занятие болот. План менен бекилип, жылдын ичинде бир нече сабак, бир нече машыгуу өтүлөт. Ошондой эле машыгуунун негизинде бул техникабыз чыгат, кадимкидей техникабыз чыгып, кандай эвакуациялоо, кандай өрттү өчүрүү, бул деген жарандарга дагы, бизге дагы практика жүзүндө аябай жакшы жардам берет, э? Жакшы жардам берет. Рахмат. Өрт өчүрүлгөндөн кийин кайра тутануу кантип көзөмөлдөйсүз? Жарандардан түшүнүк кат алабыз. Ошо объектти эртеси күнү барып расследование болот. Расследование пожара, иликтөө иштери жүргүзүлөт. Ошондой эле 10 күндүн ичинде иликтөө иши жүрүп бүтүп, өрттүн себеби аныкталып, анан бүтүш керек болот. Жакшы, жоопторуңуз үчүн чоң рахмат. Сиздердин оюңуздар боюнча өрттүн алдын алууда эң натыйжалуу профилактикалык чаралар кайсылар? Эң натыйжалуу профилактикалык чаралар бул деген адамдарга нускамалоо, лекция окутуу, ар кандай объекттерге барып окутуу, ошондой эле профилактика жүзүндө бул деген телевидение чыгаруу, бул деген ар кандай Instagram баракчаларга чыгаруу, Facebook, ошондой эле соц тармактарга чыгуу. Ошол тууралуу дагы жарандарга кайрыла кетсеңиз болот. Өзүңүздүн ой пикириңизди, каалоо тилектериңизди. Жарандарга кайрылуум. Өрттөн сак болуңуздар. Өрт чыккан учурда сөзсүз 101-ге чалыңыздар. Кичинекей балдар силерге өрт менен жана спичка менен ойномоңуздар. Үйдө эч ким жок калса, өрт болгон учурда 101-ге чалыңыздар. Чоң рахмат, Сулайман мырза, сизге жеке ыраазычылыгымды билдиргим келет. Дагы бир жолу анткени убакыт таап келдиңиз бүгүн биздин студиябызга. Чоң рахмат, абдан маңыздуу, кызыктуу маек болду десем жаңылбайм. Мен да абдан кубанычтамын, сиздерге да чоң рахмат. Ушундай эле элдер менен жолуктуруп, элдерге маалымат берүү, бул деген аябай азыр керектүү мал. Сиздерге чоң рахмат. Урматтуу Борбордук телеканалыбыздын жана ошондой эле YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, бүгүн эске салсак, Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаал министрлигинин Чүй облусунун башкармалыгы өрт өчүрүү жана алдын алуу авариялык куткаруу бөлүмүнүн улук офицери, улук лейтенанты Кабылбеков Сулейманбек мырза конокто болуп кетти. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Жаңы көрүшкөндөргө чейин сак саламаттуу туруңуздар.